Бек Мамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн кыргыз тили жана адабияты окутуучусу Маткаримова Илнура Жаныбековна. БКМ контрагуш 20 тайпасы, куратордук саат. Чыңгыз Айтматов, кылым адамы. Куратордук сааттын максаты Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы менен таанышышат, улуу жазуучу айткан учкул сөздөргө көңүл бурушат, чыгармаларынан көркөм окуп, монолог айтышат. Чыгарманын пайдубалын тургузуп, бүт дүйнөгө тааныттыңыз кыргызды, кыйын кездин каармандарын жараткан, кимдер билбейт кыргыз уулу Чыңгызды. Кыргызстандын Залкар уулу, дүйнөгө аты таанымал, белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер. Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда туулган. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары. Чыңгыз Айтматов улуу сүрөткер катары көпчүлүк баамдай билбеген жагдайда жөнөкөй адамдардагы улуу сапаттарды таба билген. Анын айрым адабий каармандары кандайдыр бир деңгээлде тарыхый каармандай таасирге ээ. Адам баласы сынала турган учурга келгенде абийир, ар намыс жана бийик адамдагы касиеттерин көрсөтүп, айылдык карапайым кыргыздардан дүйнө тааныган кыргыздарды жаратты. Мисал катары Танабай менен Толгонайдын образы. Чыңгыз Айтматовдун көрөгөчтүгү. Анын чыгармалары Совет доорунда жаралса да, алар бүгүнкүдөй маанилүү. Анын кемеңгерлиги кечээкини бүгүн көркөмдөп айтып бергендигинде эмес, эртеңкини да көрө билгендигинде. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында жаны барлар, буга эне баланы сактап калышы, адамзаттын табияттан көз каранды экендиги, Гүлсаранын өмүрү бүтүндөй бир коммунисттик доордун өмүрү, Ак Бара менен Таш Чайнардын өчү, табияттын өчү, кечээки эле Жаабарс аркылуу эмне бир терең жана эскертүү коңгуроосун айгинелөө мүмкүн. Согуш темасы. Чыңгыз Айтматов согуш доорунун дүйнөлүк деңгээлдеги аты чыккан көрүнүктүү жазуучусу. Эрте келген турналар, Жамила, Бетме-бет, Саманчынын жолу дээрлик согушка арналган. Бирок ал согуштун жексурлугун, согуш талаасындагы салгылашууну эмес, бир октун үнү угулбаган тылдагы адамдын гана трагедиясы аркылуу укмуштай көркөмдөп айтып бере алган. Бир эле мисал катары Толгонайдын монологу Шекспирдин деңгээлиндеги улуу трагедия. Сүйүү темасы. Анын чыгармаларындагы өзгөчө тема бул албетте сүйүү темасы. Жөнөкөй адамдардын сүйүүсүндөгү улуу жана аруу сезимдер Асел менен Ияз, Раймалы менен Бегимай, Мырзагүл менен Султанмурат. Махабат темасы адамды адам кылып турган эң бир бийик, улуу, аруу сезим катары сүрөттөлөт. Адамды сүйүү бул жашоону, табиятты, сулуулукту, өмүрдү сүйүү касиети менен бийиктеп турат. Адеп, таалим, тарбиялык темасы. Адамзаттын улуу милдети укумдан тукумга тирүүлүктү сактап калуу. Айтматовдун ар бир чыгармасында өмүрдүн кереметтигин даңазалоо менен бирге адамдар адамдыктан кетпегиле деп көр дүйнөдөн, жан дүйнөнүн бийик экендигин айтып турат. Маңкурт болуудан сактап калуу чакырык, жамандык кылба, ууруу болбо, адам бол деген осуяттары биздин кулагыбызга коңгуроо сымал угулуп тургандай сезилет. Чыңгыз Айтматов дүйнөлүк жана улуттук маданиятты өнүктүрүүгө, гуманисттик салттарды сактоого, коомдун адеп ахлактык түркөктөрүн коргоого, саясий системаларды
интеграциялоо баа жеткис салым кошкон. Чыңгыз Айтматов 2008 жылдын 10 июнунда 80 жаш курагында дүйнөдөн кайтат. Бирок анын чыгармалары кыргыз жана башка улуттардын эли үчүн түбөлүк жашай берет. Айтматовдун айткан учкул кептери. Дос кыйынчылыкта билинет дешет. Менимче, бактылуу кезинде да билинет. Сени тааныгандар жашап жатканда сен тирүүсүң. Сүйүүдөн аалам жаралган, сүйүүнүн өзү түбөлүк. Миңдеген адамдардын арасында да сен жалгызсың. Жалгыз өзүң калганда да жалгызсың. Тил улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы жана акыл эси. Тилсиз улут болбойт. Өткөндү эстеп, келечекти күтө билгендигибиз үчүн биз барбыз. Биз дүйнөнү өзгөрттүк, дүйнө бизди өзгөрттү. Өмүрдүн чыныгы баркы ишенимде, бактысы да ишенимде. Эң ириде өзүңдүн киндик кан тамган жериң тууралуу ойлонгондо, жалпы дүйнө тууралуу акыл калчайсың. Эгер ата журт деген баштыктай сүйрөп, өзүң менен алып жүрөр нерсе болсо, анын баасы сокур тыйынга татыбас эле. Жоламан! Балам! Жоламан оğlum, токточу. Кайда баратасың? Келчи, келе кой, жаныма олтурчу. Суусадыңбы? Суу ичесиңби оğlum? Сен мени таныдыңбы? Атың эсиңдеби оğlum? Чын атыңды эстечи. Атаңдын аты эсиңдеби? Деги ата деген кайсыл жерден туулганын эсиңдеби оğlum? Мен сенин энеңмин. Sen menin oğlumsun. Жерди алса болбойбу, мал мүлктү алса болбойбу. Ушунчалык душман экен. Башты алса болбойбу. Эс штагат деген шындыкты ким ойлоп таап, кимдин колунан келди? О жараткан, эгер сен чын эле бар болсоң, адамдын ушу арам ниетине ушундай шындыкты кантип киргиздиң? Жер бетинде башка кыянатчылыктар аздык кылабы? Балам, сен бул жерге келгенде эмне болду эле? Эстечи. Тегилер кимдер, балам? Тегилерге эч нерсе айтпа. Мен дагы келем. Апаке, ак сүтүңдөн айланайын апакем. Мен сенин кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып олтурам. Ошентсе да эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай акбаратты тиктеп отурган кезим. Акыр түбү менин кылган ишимди туура деп табарсың. О бапа, сөзсүз мени туура дерсиң. Антсең да, түшүнсөң да, жүрөгүңдүн түпкүрүндө мага айта албаган сурооң калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир гана жолу берилүүчү бул жарык дүйнө менен кантип эле өзүң кошошуп кете бердиң? Мен сени эмнеге төрөп, эмнеге өстүрүп чоңойттум? О бапа, энесиң, сенин бул сурооңа тарых кийин жооп берер. Ал эми менин айтарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул баардык адамдын башына келген кыйын иш. Адам баласына балта урган зулум күч. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Аны үчүн кан төгүп, аны үчүн жан берип, аны кыйратып жок кылууга милдеттүүбүз.
Антпесек биздин адам деген атыбыз өчөт. Мен согушта жүрүп, эрдик көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке, мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен. Балдарга тамга таанытып окутуунун ордуна курал кармап, жоокер болдум. Ал менин айыбым эмес. Мына азыр мектепте окуучу жаштарга менин биринчи жана эң акыркы берип кетер сабагым ушул. Аларга окутуп кеткен билимим да ушул. Буга мен турмуштан алып чыккан бардык билимимди, дилимди жумшайм. 1 сааттан кийин мен Мекенин тапшырган ишке барып, кайра кайтпаймын. Душмандын талуулуу жерине барып, аны кыйратып, өзүм да жок болом. Мекен үчүн, эл үчүн, дүйнөнүн бардык жакшылыгы үчүн бул менин акыркы катым, акыркы калем шилтешим, акыркы сөзүм, апа. 1001 апа десем да, кадырыңа жетер белем. Түшүнгүн бул жөн эле өлүп берүү эмес. Бул жөн эле жанкечтилик эмес. Бул өмүр сүрүүнүн эң бир эбегейсиз түрү. Кулакка балким жат угулса да, бул жашоо үчүн болгон өлүм. Мен эч кандай кылчактаган жерим жок. Мекеним бул ишти мага ишенип тапшырган үчүн сыймыктанам. Мени жоктобо, апа. Мени артында туя калган жок дебе. Дүйнөдө мындан ары согуш болбосо, жаңы төрөлгөн баланын ыңаалаганы ошол мен. Буй жеткен кыздардын жоодураган көздөрү ошол мен. Бутакта көгөргөн жалбырак ошол мен. Талаада өнүп чыккан эгин ошол мен. Мугалимдин балдарга биринчи үйрөткөн А тамгасы ошол мен. Ошонун баары мен. Ошонун баарын мен деп билип жүргүн, апа. Ыйлаба, апа. Эч ким ыйлабасын. Мындай өлүм үчүн эч ким ыйлабасын. Кош, түбөлүккө, кайыр кош. Кош, караанымдан кагылайын алатоо. Кош. Чыңгыз Айтматовдун Саманчын жолу повестинен үзүндү Толгонайдын монологу. Амансың бе, куттуу талам. Аманчылык Толгонай. Былтыркыдан дагы кары түшүпсүң го? Чачың куудай, колуңда таяк. Өмүр өтүп бара жатпайбы жеринем? Арадан дагы 1 жыл өттү. Бүгүн мен сыйынуу күнүм. Билем, күтүп жаткан Толгонай. Бул жолкусу сен балаңды да ээрчитип келмек эмес белең? Ооба, бирок бул сапарда жалгыз келдим. Демек сен ага эчтеме айткан эмес экенсиң да, Толгонай? Жок, айта албадым. Айтор, эртеби кечпи акыры бир күн билет да. Элдин арасында оозу бош бирөө жарымы жок дейсиңби? Анын чын, эртеби кечпи акыры бир күн билет. Аркы тергени түшүнө турганда чоңоюп калды өзү. Бирок мен үчүн дали чалагайым бала сыяктанат. Корком, өткөн кеткенди туура түшүнө албай, ичи сууп калабы деп аярлайм. Анткени менен адам бир күнү чындыкты билиш керек экен да. Мен билген чындыкты, сырдашым, касиеттүү жер, сен билген чындыкты, элдин баары билген чындыкты, жалгыз гана ал билбейт. Аны укканда эмне дээр экен? Кандай ойго кабылып, кептин анығына жете алар бекен? Кийинки күндөрдө ойлонгонум эле ошол. Күнү түнү ойлоном. Кышында суркоолоп төшөктө жатканымда өлүмдөн анча корккон жокмун. Ажал жетсе, кайша кылбай шыр эле жүрүп кетмекмин. Бирок айтар керезимди айта албай, өзүм менен чогуу көр астына алып кетемби деп аябай корктум. Ал тентек аны кайдан билсин? Демейде тентек жалыш мектепке да барбай калды. Апасын тарткан Кёрман, эне, кай жериңиз ооруйт? Дарыңызды берейинби? Суу ичесизби? Үстүңүздү жылуулап коеюнбу? Эне, деп эле турат. Ушинткенде оозум барбады. Кудуретим жетпеди. Байкушум, эч арамзасы жок, жаткан ишечек дали нарсте эчтекеден күмөн да санап койбойт.
Анан мен кантип айтмак элем? Ушуну менен сөздүн учун таба албай элекмин. Минтип да, тигинтип да таразага тартып көрдүм. Экөө сөз менен айтып берүүчү жомок эмес экен да. Акыры бир пикирге токтолдум. Мен анын өз тагдыры жөнүндө эмес, бүткүл замандын тарыхы, өткөн кеткендер жөнүндө, атүгүл эч нерседен бейкапар ойноп жүргөн велосипеди жөнүндө айтып беришим керек. Мына ошондо гана туура болот. Турмуш бизди бир түйүнгө байланыштырып, камырдай жүрүп салган турбайбы? Эч нерсени жашырып, эч нерсени кошумчалай албаймын. Бала эмес, кексе киши да башкача түшүнөр. Көзү тирүү маалымда ушул ыйык парзымдан кутулуп өлсөм да арманым болбос эле. Чын айтамын, балким жалган туюлар. Чыңгыз десем, ыр өзүнөн куюлар. Окшош турсам мен чыңгызды тоолорго, ор койгонто улам көзгө урунар. Өтүп жатат сизде эскерүү күнүбүз. Чексиз эле өзүңүзгө сүйүүбүз. Кыйкырсам да бүт ааламга жар салып, айтчыңармын, жетпейт сизге үнүбүз. Эмгек менен көтөрүлдү баркыңыз. Дүңгүрөгөн жазуучулук даңкыңыз. Окуганда сиз жараткан китепти жүрөк эргип, жазуучу эле жарпыбыз. Туу чокуну багындырып алдыңыз. Кыргыз туусун желбиретип салдыңыз. Кыргыз үчүн абийир атак жаратып, кылымдарга өчпөс болуп калдыңыз. Өңгөгө катардагы кыргыз кетти. Кыргыздын чыгаан уулу Чыңгыз кетти. Ааламга кыргыз деп нурун чачкан асмандан орду толуусу жылдыз кетти. Кыргыздын маңдайынан жарык кетти. Жазылбай дагы далай тарых кетти. Жазганга үлгүр албай жанган жылдыз көп нерсе жарык көрбөй карып кетти. Көнөрбөз көңүлүнөн алып жазды, дүйнөгө нурун чачып жанып жазды. Көп чыгарма көгөрткөн калем сабын кыргыздын тарыхына малып жазды. Көп чыгарма жетишпей жазылганга, көпкендери жетишпей казылганга, адабият кампасы жабык калды, кампачы жок чыгарып сапырганга. Көп чыгарма жазылбай ыйлап калды. Жазуучунун жүрөгү туйлап калды. Учурап орду толгус жоготууга кыргыздын боора чышып сыздап калды. Суктанып талантына таңгагына, капаңын шумажалдын алганына, көзүнүн тирүүсүндө кол кармашып, өкүнөм бир көрүшпөй калганыма. Чындыгында кыргыз үчүн жанган жылдыз, алып жазуучу Төрөкулдун уулу Чыңгыз, аалам менен кош айтышкан бул инсандын орду болду бул жашоодо кайталангыс. Чыңгыз, эмгек менен көтөрүлгөн баркыңыз, дүңгүрөткөн жазуучулук даңкыңыз кыргыз үчүн абийир жаратып, кылымдардан өчпөс болуп калдыңыз. Туу чокусун багындырып алдыңыз, кыргыз туусун желбиретип салдыңыз. Өтүп жатат сиздин эскерүү күнүбүз, чексиз эле сизге болгон сүйүүбүз. Ушул жолу 92-ге толмоксуз, жакындардын сый урматын көрмөксүз. Кыйкырсак да бүт аламга жар салып, айттың арман сизге жетпейт үнүбүз. Туу чокуну багындырып алдыңыз, кыргыз туусун желбиретип салдыңыз. Кыргыз үчүн абийир атак жаратып, кылымдарга өчпөс болуп калдыңыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.